Саламатсыздарбы, кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кут телеберүүсү же кут көрсөтүүсү. Бул ошо түз эфир суроо жоопко же бир ойлорго, же бир идеологияга, же бир идеяларды ошо түз талкуулаганга. Чындап эле ошо адам жаралган күндө сабатсыз, караңгы, могу ушу жер заманына жан дүйнөсү жараксыз, улуу, бийик, башатта ошо касиеттүү, караңгы дүйнө менен баарлашкан, сыйкыр керемет иштеткен. Анан ушул замандар өтүп, мезгилдер өтүп, эволюциялык жолдорду басып өтүп, доорлорду, кылымдарды, кыйынчылыктарды, системаларды басып өтүп, суу, таш, ошо темир, техника доорлорун басып өтүп, анан ошо эволюциялык жол менен өсүп, анан ушу 20-кылымда техника доору өнүгүп, анан ушу 21-кылымда адамзаттын өзүндө өнүгүү болуш үчүн же болбосо ошо адам ааламдык түшүнүктө жашоо үчүн ааламдан келген өкүлгө, кыргыз журтуна ар тараптан ошо ааламдык билдирүүлөр берилип атат. Ааламдык түшүнүккө өтүү үчүн же болбосо ошо ааламдашуу делгени ошол бул мындай дүйнө ойлоп атат, дүйнөнүн биригүүсү бул глобализация деп жок. Адамдын ушул ар бир адамдын жан дүйнөсү ошо ааламдык түшүнүккө жетүүсү ошол ааламдашуу болуп саналат. Ошентип ааламдашуу деген бул акыркы заман. Акыркы заманга чейин ошо пайгамбарлардын осуятында дагы акыркы заманга чейин ошо пайгамбардын осуяты закон болот же жол болот дегени да чындык. Бул акыркы заман алтын доор деп аталат. Алтын доор деген өзү түзүлүшү эмне дегенде темирдин эң бийик жеткен жери алтынга салыштыргандай жашоонун жеткен чегинде ошондой алтынга салыштырганы. Же болбосо ошо сүт, каймак, аны ошентип отуруп бир сары май калып барат го, чөбөгөсүн алып, иргеп отуруп, анан ошо сары түстөгө, сары түстө ошо адам ата, ак саргыл түстө адам ата көрүнөт. Ушул илимдин башатында. Сары түс дагы бул 7 түс, 7 үн дегендей, 7 күн дегендей түстүн дагы сарысы ушу сыйкырчылык болуп берилет. Анысы кандай ушул адамдын жеткен чеги, гендин толук эволюциялык жол менен отуруп өскөн чеги ошол сары түстөгүдөй алтын доор аталышы мына ушул доор болуп атат. Анан ушул ар бир доордун улуу илими болобу дегилгендей, бул өзү башка доор болуп атат. Бул доор адамдын генинин, сөөгүнүн өсүп жетилүүсү, эски жашоону каалабай калышы, ошол өскөн чек гени жетилген адам деги бул жаңы цивилизация, жаңы доор болуп атат. Ошон үчүн анан ар бир доордун өзүнүн улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот, учур, чагы болот, улуу илими болот. Себеби ааламдагы, адамзаттагы, дүйнө дагы чексиз өсүүдө. Бул доордо эмне күчүнө кирет? Энергия, касиет күчүнө кирет. Элге эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот, доор алмашат, адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Эртеден ошо акылдуу, жакшы адам айтып өтпөй өткөн маекте ушу биз эски психологиядан чыга албай атабыз. Биздин балдар
өсө албай атканы ошол аны ким тарбиялап атат? Эне ата тарбиялап атат. Ошон үчүн эски түшүнүктөгү эне ата тарбиялагандыктан балдар да өсө албай атканы ошол деп мындай өтө ой жүгүртүү туура да. Чындап эле ошо эски психологиядан бүгүнкү күндө биз да чыга албай атабыз. Мун үчүн ошо күрөшүш керек. Ааламдык түшүнүккө чыгыш үчүн фендечиликти жериш керек болуп атпайбы? Өлбөй калыш үчүн да өлүм сырын табыш керек болуп атат. Мисалга, оорубаш үчүн оорунун сырын табыш керек болуп атат. Анысы кандай? Ошол биз эски психологиядан эле жаңы доордо дагы чыга албай атабыз. Урматтуу улуу журтум, эң биринчи ушу жаңы доорго, жаңы аң сезимге, ошо ааламдык түшүнүккө же болбосо ушу улуулук сыпатка калыптаныш үчүн эмне кылыш керек? Методикалары. Боштондук өтө чоң энергия экен. Биз ошо канчалык кысылганда периштелерибиз энергиябыз качат экен. Ошон үчүн эң биринчи өзүңүздөрдү бош сезип, воздух, духов возит дегендей алар боштондукта турбайбы? Кайра эле дух биздин жаныбыз болуп атпайбы? Ошо дух арбай дегендей эле, кайра духуң күчтүү дегендей эле, духуңду бийик алып жүр дегендей эле ошо биздин жаныбыз болуп атпайбы? Ошондуктан алар боштондукта болгондо биз ошо жаныбыз менен, жаныбызды тааныбыз менен кысып алат экенбиз. Ошон үчүн ошо жандагыдай денеңерди бошотуп, ошол эфир убагында деги эле жашоо убагында, мындай уйку убагында, машина айдап баратсаң дагы, телевизор көрүп атсаң дагы, тамак ичип атсаң дагы, бирөө менен сүйлөшүп атсаң дагы, ушу өзүңдү бош алып жүр. Илгери биздин бабалар кеп кылып койчу эле, тамак ичип атканда өмүр токтойт деп. Анан муну чындап ойлонуп көрсөң, сен ошол кезде мындай бошонуп, жакшы ниет менен, мындай с удовольствием дегендей бир тамак ичип атпайсыңбы? Анысы кандай эле ушу өзүңүздү бош алып жүрсөңүз, өмүрүңүз токтойт. Жашоодо көз караш калдырып, анан эле кысылып, кыжаалат болуп, анан ошол бир нерсеге капа болуп келип түнү менен кысылып ошондон ооруп атабыз. Ошондуктан эң биринчи өзүңүздөрдү бош алып жүрсөңүздөр. Ушу мына ааламдык билдирүүлөрдө өтө так берилген ушу энергия топтоонун жолдору. Ушундан боштондук боюнча көп берилет. Боштондук эмне болот? Адам өзүн өтө эркин алып жүргөндө өзөктөн дагы өткүр энергия турпатын куулма керемет менен багындырат жана нурга айландырат. Ушу эркиндикти, өтө эркиндикти алып жүрүш керек. Ушу телону азыр да ушу эфирди убагында өзүңүздөрдү өтө бошотуп, эркин алып жүрүңүздөр. Отуруңуздар. Андан кийин өзүңдү кыйнаба, жазалаба, жерибе, күнөөлүүмүн деп да сезбе. Жөн эле улуу энергиянын ээсимин деп өтө боштондукту пир тут. Мурун эмнени пир тутчу элең? Может, бай адамды, мүмкүн бийликтеги адамды, мүмкүн бир тарыхтагы адамды пир туткансың. Жок, сиз өтө боштондукту пир тутуңуз. Себеби өткөн сабактарды өттүк. Таныңдын ээси ким? Сенсиң. Телоңдун ээси энең эмес, эжең эмес, сенсиң. Демек сен өтө өзүңдү бош пир тутсаң, ошо өзүңдү мындай боштондукту пир тутсаң, улуу энергия келип жайгашат. Ошондо муну жазып алыш керек, кайталап билип алыш керек болсо. Отурумдук нерсе менен жүргөнбүз. Отурумдук рахат, отурумдук иш. Мындай күндүк жашоого. Ошондо отурумдук рахат, отурумдук иш, отурумдук көз караш, отурумдук дос, отурумдук сөз, ошонун баары денени уулантып келген. Эми дене нурданыш керек болуп атат. Дене эмне менен нурданат же тазаланат? Мисалы, кээ бир ушакелер арак ичип жана белой горячка болуп калаган, мисалы өзүн жакшы келе албай калганда физраствор куюп ийип, анан
каны тазаланып атпайбы? Анын сыңарында эле ошо денебиз ууланып калды. Ошо кысылып калды дейли, кыжаалат болуп калды же ошо жаман ойлоп атып телобузда кирдеттик. Ууланды. Ааламдык тилде дагы, мындай кыргызча тилде дагы. Эми аны нурдантыш керек болуп атат. Нурдануунун жолу бирөө гана болуп атат. Физраствор тазалабайт, тамак аш тазалабайт, кымыз аны тазалабайт, ар кандай чөп дары тазалабайт. Аны нурдануу гана тазалайт. Чөп дары бир ичиңизди тазалап өтүшү мүмкүн ичегиңизди. Башыңызды, телоңузду, кара оюңузду ал тазалабайт да. Нурдануунун жолу бул улуу рахат, улуу түшүнүк, улуу маданият дегендей. Анан ошонун эң биринчи эле ушул улуу рахат. Улуу рахат кандай өтүш керек, методикасы. Ошо оорудан айыгыш үчүн дагы ошол. Аң сезим бийиктеш үчүн да ошол. Эскичиликтен чыгыш үчүн да ошол. Аалам өлбөстүккө өтүү үчүн дагы, карылыкты жоюш үчүн да ушул улуу рахат керек. Улуу рахат качан пайда болот дегенде ошо денеңизди бошотуп, ар бир ушул ыптаңызга, мүчөңүзгө маани берип, ошо оң колуңузду бошотуп. Мисалы, ийне саяйын десе кысылса, ийне кирбей калат го. Анысы кандай сиз кысылсаңыз дагы ошо нур кирбей калат, мындайча айтканда. Кан чуркабай калат. Жанагы эки буттун баспай калганы көп адам переживать эткенде алыс да. Ошол баспай калат. Кулактын укпай калганы, көздүн көрбөй калганы деле ошол баары бүт кысылуудан. Ууланып алдыңыз да, мындайча айтканда. Отурумдук менен ууланып алдыңыз. Келиңиздер, бул ар бир сабакта айтылыш керек, себеби сиздерди улуулук өткөрүш үчүн ошо нурдантыш керек. Айыктырыш үчүн да нурдантыш керек. Нур кайра өзү энергия, нур кайра периште. Мына ошонуңуз кайтып келген атат. Ошон үчүн ушу мен улуу энергиянын ээсимин деп денеңизди бошотуп, оң колуңузду, сол колуңузду, мээңизди, мээ кармайт телонун баарын. Ушу мээңизди бошотуп. Биз ошол ааламдык байланыш менен жазып, иреттеп, талкуулап аткан кезде салыштырмалуу жөнөкөйлөштүрүп айтсам, ааламдык байланыштагы деги эле дүйнөдө психология, мындай илимдүү адамдардын тактаганында деле 3 нерседен берилет экен. Транс да, жана транска түшүп алды деп. Анан полутранс деп, анан автоматика деп. Мисалы, кээ бир адамдар, мисалы Эргешбай ата автоматика менен эле жазат. Кээ бир адам ошо полутранс менен, мисалы, төкмөдө эле мындай оозуна салып атат. Мындайча айтканда ошол анын мозгиси менен, психологиясы менен денеси бир, бош. Көк кандуу мындай адам. Эстеп кала алат. Мына ошо аян байланыш алгандар деле ошол полутранс менен жазат. Жанагы полутранска кандай түшкөн дегенде кээ бирлер кара күч менен түшкөн. Мисалы, ошо ичкилик ичип, анан ошол кезде ар жагынан илхомум келди дегендей, ушу мээсин өчүргөн кезде клеткасы иштеп бир жазган. Анысы кандай, ушу сиз дагы ошо улуу рахат менен, мындайча айтканда, полутранска дегендей состояниеде болушуңуз керек да ар дайым. Мисалы, бош. Ошондо мээңизди өчүрүп, денеңизди бош кылсаңыз, ошо нурдануу жүргөн атат. Мына биздин колубуздан айыктык дейт, эфирден айыктык деп ар дайым айтат. Эң чоң эле методикасы бул ошо улуу рахатка өткөрүү. Денеңизди бош кармаңыздар. Ар дайым бош алып жүрүңүздөр. Ошондо эмне болот дегенде, улуу рахатта кара куш мээ ишке түшөт. Бак кысылып калганда. Улуу рахатта дене нурданат, тазарат. Улуу рахатта ошо качкан периштелериңиз кайтып келет. Сиз отурумдукта алар бакырганда, кыйкырганда кеткен. Улуу рахатта адам улуу түшүнүккө ээ болот, улуу маданиятка ээ болот. Клеткаларыңыз тазарат, нурданат. Ошондо клетка нурданганда, клетка тазаргандан кийин сөөк тазарып атпайбы? Сөөк тазарса эле анан адам баягы сөөгүм агарды алдыңа кетейин деп алкап калчу эле го энелер. Анысы кандай, ушул кылган жакшылыгыңа де, ушул төккөн мээримге, кылган кызматыңа сөөгүм агарды алдыңа кетейин деп алкап бата берип калчу. Анысы кандай, ушу сөөк агарган кезде эле адам жашарып атат. Жана карган адамдар ушу бүкүрөйүп калганы, далылары курушуп калганы бүт эле ошол кысылуудан. Боштондук жок.
Боштондук, улуу рахат деле улуу сыпат пайда болот. Боштондукта, улуу рахатта сиз болсоңуз, ошо тан менен жан дос дене дос болуп атпайбы? Жан эми ошол өзү чоң энергия экен өзү. Могу тегерегибизде энергия деле ошо периште, жан, рух, арбай, Кудай, анын улуу кызматчылары турбайбы? Сиз ошо денеңизди бошоткондо эле ошол сизге кирип кетип атат деле, анан сизде ошондой сыпат пайда болуп калып атат. Мисалы ошо денеңизди бошотуп алып жүргөндө эле бийик түшүнүк пайда болуп атат. Өзүнчө эле бир бийик ойлор келип атат. Улуу бир түшүнүк пайда болот. Улуу ойлор келет. А сиз улуулаган сайын эле утурумдугуңуз алыстап калат. Мына жолго чыксак бияктын тоо алыстап кала берет го. Биз мисалы ат менен көп жол жүрдүк. Анысы кандай ошо улуулукка өйдөлөгөн сайын эле утурумдук өзүнөн өзү кыркылып кала берет. Аны жерип, жазалап деле керек эмес. Эң биринчи эле ушу боштондук жазып алышыңыздар керек. Анан улуулук. Ошо улуу рахаттан анан улуулук пайда болот. Улуу рахаттан анан ошо кара куш мейишке түшөт. Улуу рахатта улуу ойлор келет, жанагы бирөөлөр ичип алып бир нерсе жазгандай. Азыр ичпеш керек. Ичимдик детирсинче утурумдук алып барып коюшу мүмкүн. Утурумдук рахатка ал өчүп калат да эле. Анын үстүнө азыр ичимдик Кытайдын канализациясынан жасалып атыптыр деп деле тактап берип атпайбы? Мына мындай эле бир нерсени сууга эсип ийсе водка болуп калат экен деп. Кытайдын канализациясы деген бул адамдын заңынан жасалып атат да, мындайча айтканда. Адамдын заңы өтө уу да. Иттин башы айланат деп коет го илгертен адамдын заңына. Акча үчүн, выживание үчүн Кытай ар нерсени жасай берет да. Бул чындык. Ошондой болушу мүмкүн. Анан ал кезде сен такыр эле айнып кетип атпайсың. Ошон үчүн ичимдиктен алыс болуп эле ушул улуу рахатка адам өтсө болот. Ошо улуу рахатка өтө албай адам эскичилигине чыдабай анан ичип атпайбы? Азыркы ичкендер булар энергиялуулар, булар касиеттүүлөр. Бирок ошо улуу рахатка өтө албай атат. Улуу рахатка өткөндө анан ааламдык түшүнүк пайда болуп атат, токтоолук пайда болуп атат. Жан өзү токтоо турбайбы? Жан өзү бир периште турбайбы? Анан там бириккенде эле ошо сизде тазаруу пайда болуп атат. Мына мен ошо жатсам периштедей тазасың, мээримдүүсүң, бата бер же сотто деп атпайбы? Анан ошондо ойлонуп көрсөң, периштедей адамдын батасы башка болуп атат, периштедей адамдын сөзү башка болуп атат, түшүнүгү башка болуп атат. Демек адам нурданса болот. Бул доор өзү нурдануу. Анан нур жан өлбөгөндөн кийин жан өзүн өлбөйт, нур өзү өлбөйт. Анан таңга кирген кезде анан адам өлүм жоюлуп кеткен ушул болуп атат да. Анан улуу түшүнүккө өткөн кезде эшиктеги кыргын, сүргүн, жаман сөз, өйдө ылдыйдын баары сага бир тыйын болуп атат. Ал жөн эле бир тарбиялоочу. Ал башкалар үчүн бир кыямат, а сен үчүн бейиш болуп атат. Анан ошол нур менен жан бириккенде жан дүйнө тынчып атпайбы? Жан өзү ордун тапканда эле анан бейиш пайда болуп атпайбы бул жашоодо? Сен тарта бересиң, ошол эле уюңду саап, ошол эле чарбаңды тартып жүрө бересиң. Бирок жан дүйнөңдө жанагы полутранс состояние дегендей эле бир жыргал жашоо. А сен кейбесең, кепчибесең, жаман сөздү оозанбасаң, болор болуска капаланбасаң, демек жан дүйнөң бейиш. Жан дүйнөң бейиш болсо, мисалга мазарга барганда адам эс алып калат. Атайын ошо мазарга барат да, мазарга эмне бар дегенде, мазар өзү таза жер да, ошо энергия бар. Анысы кандай эле мазарда энергия сенде болгон адат да. Таза болсоң, жаман сөз оозанбасаң, бейиштей болуп эле ичиңде бир жакшы ойдо бөлүп чыгып атсаң, жандын каалоосу жакшы экен да, ошо адамды жакшы болсо экен дейт. Биз ошо жан дегенди куулабай эле тан менен калып калган экенбиз да, көз караш калтырып эле акыл менен. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул улуулукка өтүүнүн эң чоң методикасы ушул боштондук, бош кармоо, тыелануу. Мындай мисалы чуркап баратканда деле ошо өзүңдү бош кармап жүрсөң, чарчоо жок. Кызмат кылып атканда деле өзүңдү бош кармасаң, чарчоо жок. А биз кысылабыз деле, кыжаалат болобуз, бат эле чарчап калабыз. Анан уйку деле өзү жок нерсе экен да. Өлүм деле жок нерсе, оору деле жок нерсе. Анан кысылуудан оору пайда болуп атпайбы? Баардык оору кысылуудан, кыжаалатчылыктан. Анан ошо улуулук түшүнүккө өтүш керек. Улуулук түшүнүккө өтмөйүн
Бул жашоонун сыноосунан, кырсыгынан, кыйынчылыгынан кутулбайсың. Анан эмне болуп атат? Кудай эмнеде билим берди жаңы доордо дегенде, улуулукка өтө берди. Улуулук эмне дегенде ушу арбайлык сыпат, периштелик сыпат. Себеби эки дүйнө биригип атат да. Ошондо сен ааламдык түшүнүккө өтсөң, жан сага биригип эле жер жашоосунда эле жашайсың, бирок ааламдык түшүнүктө жашап калып атасың. Жан өлбөйт, сен өлбөйсүң. Ошо жан дүйнөң бийиктеп кетсе. Ошон үчүн боз баланы бурмалаган жан дүйнө сени бурмалап калып атпайбы? Кыздын бактысын байлаган жан дүйнө, эне ата деп сыйлаган жан дүйнө, аял затын ооруткан жан дүйнө, көңүлүңдү карайлаткан жан дүйнө болуп атпайбы? Ошо жан дүйнөң бийиктесе эле көңүлүң карайлабайт. Жан дүйнөң бийиктесе эле бактың байланбайт. Бакытты башка жактан издеп таап болуп атпайсызбы? Жан дүйнөң бейиш болсо болду экен го. Бакыт ошо экен да. Анткени ошол жан дүйнөң бейпил болсо, бейпилге периште келип байырлайт экен. Жан дүйнөң бейпил болсо, ошол жакшы адамдар келип байырлайт экен. Жан дүйнөң бейпил болсо, улуулук сыпаттуу болсоң, ошого жараша ырыскы, ошого жараша сөз, ошого жараша чөйрө пайда болот экен. Караңызчы, урматтуу улуучур. Бул чындык. Ошондо кыргыз элинин бактысы ачылды да бүгүнкү күндө. Кыргыз эли эми дүйнөгө укмуш катуу таанылат. Кайсы тарабы менен дегенде ушу касиет, энергия жагы менен. Мына медицина таппаган рак оорунун жообу берилди ааламда. Бул эмнеден болду? Чексиз аалам, энергия жерге түштү. Эки дүйнөнү бириктиребиз деп. Аны адам аргасы сем алды дагы эски эмоция менен жүргөндө эле ошо энергия, шишик, бисик, рак, кан менен айланган организм бар, ошондон оору пайда болду. Аны медицина таппай атат да. Аны кыргыз таап берип атпайбы? Мына Арыстан Алай баштап жана көчүрмөлөр дагы көп адам. Караңыз, медицина ооруну таппаган. Кыргыздын бактысы ачылды да, кыргызды эми дүйнө кароого алчу мезгил келди. Дин өкүлдөрү таппаган жолду кайыптан кыргыз эли таап берип атпайбы? Дүйнө эли таппай атат. Молится, все люди молятся, ничего не получается. Молимся деп атат го өздөрү. Ничего не получается. Ал көрсө такалды дагычы. Мына дин же болбосо бул могу кыргызчылык деп берилет. Бул жылдызчылык, кыргызчылык болот. Баягы астрологический прогноз. Же болбосо эмнеге кыргызчылык аталышы дегенде, Кудай кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, анан кыргыз жылдыз деп ат койгон дегендин жүзү ачылган атат. Же болбосо кыргыз улуу эл дегендин жүзү ачылган атат азыр жаңы доордо. Манас бабам бар кезде бир 10% дүйнөгө таанымал болсо, азыр 100% таанылат деп берилет. Ошол кайып касиети менен. Мына дин такалды дүйнө элинде. Алар тозокту көрдөн издеп атат, бейишти көрдөн издеп атат. Ай тозок могу көрүнө жашоодо. Мына азыр ар бир адамга дүйнө элинде тозок буйрулду. Тапкан техникасы, илими, медицинасы эчтеке жардам бербей атат. Саясаты, каражаты. Тозок эмне? Асты түрмөгө, аркасы качып, ортосу жарым жандуу болуп калды. Мына мен бейиште жашайм. Себеби көкүрөгүмдө өтө тынчтык. Кыргыз эки кылым астыга эле билип эмес, башкарып жашайт деп берилет ааламдан. Биз келечекте эмне болоорун билип алдык. Аны башкарып жашап баратабыз. Мына мен жана менин тегерегимдеги түшүнүгү бийиктер. Дана кыргыз тилине мына эфирден кетип атат. Эртеңин көрө албаган адам анан бүгүн кыжаалат болуп атат да, сен эртеңиңди көрүп алчы. Мына балдарды азыр агай айтып атпайбы эле мурунку берүүдө, Медеткан Шерипкулов. Окуткан менен иштеп албай атабыз. Бул табыгы илимге окут. Адам болсун, улуу сыпатка калыптансын. Улуу сыпатка калыптанса, эң башкысы бул илимде не болот дегенде сендеги болгон касиет ачылат. Клеткаңда бир жөндөм бар да, ошону биз жаап алганбыз. Улуулукка өткөн кезде ачылат. Көсөм болосуңбу, мүмкүн чечен болосуңбу, мына мүмкүн энергия өтүп атат эфирден. Ошентип сен дүйнөгө сабак бересиң. Касиеттүүлөрдүн ыргысы кайыптан деп берилет. Мына кайыптан бизге
касиет, ырыскы берилип атат. Эртең оорубай калайын деп адам келеби? Байлар келбейби? Өлбөй калайын деп келбейби окканда? Айыгайын деп келбейби? Жолумду табайын деп келбейби? Бул жерде кадимкидей эле салык, налог деп берилет ааламда. Салык салынат деп. Бул кыргыз элинин ырыскысы, бул илим деп. Каражатка айланат деп. Каражат төкпөсө аларга жукпайт деп берилет. Мына кайра эле бейиш мына ушул жерден таап бердик. Жаан дүйнөнүн бейпилдиги бул бейиш. Төрөлгөндөн баштап эле бир балакатка толгондон баштап эле өлүмгө даярдан. Өлүмдөн сен тетири кач асыр даярданба өлөм деп. Тетиринче өлүм эмне пайда болду? Эмнеден пайда болду? Кыжаалатчылыктан, кысылуудан, тетирсинче ошол улутка бөлгөндөн, мусулман капырга бөлгөндөн, бай бийге бөлгөндөн, аял эркекке бөлгөндөн, ак карага бөлгөндөн өлүм пайда болуп атат. Кысылып, кыжаалаттанып, нерв болуп. Биз өлүм сырын таптык. Тетиринче өлбөстүккө өт азыр сенчи. Өлүмдү не кыласың? Өлүмдү көрдөн истебей, бейишти көрдөн истебей, мо тирүү жашоодо сен жан дүйнөңдү бейпилдик өткөрүп ал. Бейпилдик качан болот дегенде сен адамдын баарын улуу деп билсең, анан көкүрөгүңдө бейиш болот. Сен ошол арбайды тирик деп билсең бейиш болот. Аял эркек гармония жашоо болгонго. Мисалы сен келинчегиңди сыйласаң, ал сага сыйгылабы? Мисалга жашоодо. Эне атаң сыйласаң, ал сага сыйгылабы? Анын сыңарында эле бул сен азыр ушу арбайды тирүү деп билсең, ал сага гармония болуп берет. Периштени таанысаң, ал сага келип берет. Табиатты бейиштесең, оттун, абанын эле канча бир кырын тактасаң, абада өмүр булагы бар, келечек чырагы бар, жаңы идея бар. Абада могу үйдүн ээси бар, абада Кудай бар. Мазар ээси бар, арбай бар деп таанысаң, ошол сага гармонияда болуп берет. Сени менен мамиледе болот. Сен ошону актасаң, сени актайт ал. Мына ошентип жашоо бейиш ушундай болуп атат. Мына ошентип кыргыз ачып берген атат. Жаңы доорду. Ошон үчүн кыргыз мына касиет иштеткен атат. Энерги иштетип атат. Мына энергияга толгон адам сүйлөгөндөн анан эфирден эстеп атабыз. Жок эле дегенде жеңилдеп калдык дейт. Жок эле дегенде уктап калдык. Бул мындайча айтканда кереметин көрүп атасың да. Чудо бул, мындайча айтканда чудо. Кереметин көрүп атасың. Жөн эле адам сүйлөп атса эстеп уктап каласыңбы? Же бир жерлериң тартабы? Же жөн эле айыгып калган. Мунун баары чудо, бул керемет иштеп аткан баала. Ааламдык мыйзамды баала биринчи. Кудайдан бери ушу кыргыз үчүн, адамзат үчүн илим түшкөнүн баала. Эгер бул сөздү укпасаң, не болот элеңиз? Эмдикче да кысылмаксыз, кыжаалат болгонсуз. Нечен деген гана эжеке агайлар келет бизге. Келип кеткенде эле коркпай калдым, жашагым келип калды. Үй бүлөм дагы мен өзгөргөндөн кийин мындай таң калып калды. Караңызчы, ошентип дүйнө элин кризистен чыгарабыз. Кризис мына өлүм болгон, кризис мына оору болгон, кризис ар кандай байлык бийликке берилүү болгон, отурумдук рахатка, отурумдукка алдырып үй, ушунун баары кризиске алып келген дакыры. Мына ошону чындыкты ачып берет дейт. Бул жерде аалам сырын тааныган адамды теңирдин аурасы, энергиясы кийип алат да, ал адам дүйнө элин кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет дейт. Бүгүнкү күндө эмне жетпей атат, урматтуу улуу журт? Бүгүнкү күндө адамзатка идеология жетпей атат. Эң чоң маселе ушунда болуп атат. Каражат качан болот? Сен улуулукка калыптанганда каражат сени ээрчип жөнөйт. Баягы ниетине жараша күн көрөт дегендей. Кыргызча айтканда, ниет оңолуш үчүн табыгы илим, таза дил керек болуп атат. Дилди тазартыш үчүн мына энергиялуу сөз болгондуктан анан сиз эстеп атасыз, айыгып атасыз, жеңилдеп атасыз, энергия жетип атат ошол. Динде идеология барбы? 4 аял ал деген идеологиябы? Мисалга, ал идеология эмес да. Же ысык суу чыгарып берем деген идеологиябы? Же көчөңдү оңдоп берем деген идеологиябы? Же мен жыргатам деген идеология? Ал эмес идеология. Идеология мына окуп берейин. Улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт.
жакшы атты угузу узатып коет, антпесе куту качат. Кутум качпасын деп эптеп энергия периште эми келип жайгарса, улуулук сыпатка эми калыптансам, кой мен качырбайын деп жаман сөздү озанбайт. Жаман сөздү озанбасаң, демек жакшылык болот. Бирөө жаман көрүп кетпейт сени. Мына бул идеология, азыр идеология жетпей атат адамзатка. Ушу кыргызчылык адамзаттын 21-кылымдагы идеологиясы. Улуулук сыпатка калыптан дегендин баары идеология. Улуу кыргыз отурумдук сөз сүйлөсө же максаты жеңил болсо жерене жерит сөзү жел болот. Бу да идеология. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Бу да идеология. Улуу кыргыз, ар бир адам мен улуу кыргызмын деп өзүн өзү тааныбаса, өзүн өзү дегенде адам ушу жаратуучу адамды теңир тең жашоону кармап бер деп жараткан. Калыстыктан кайтпа, чындыктан кайтпа, жана сокур калысың жок болдуңа кетейин. Жүрүчү баралчы сокур калыска бир дейт койлук эртең. Калыстыктан эми сокур ошонча калыс болуп атса, сен кайдасың? Мына. Ошол улуулук сыпат, улуу күчтөрдүн сыпатын өзүңө калыптандыр жаңы доордо. Периштелердин сыпатын калыптандыр. Улуу атамдын, жана атама окшогун келет дейт го ар бир бала деле. Энеңе окшогусу келет кээ бир кыз пир тутуп, анысыгандай ушу улуу күчтөрдүн сыпатын, улуу Кутайдын сыпатын өзүңө калыптандыр. Изде, агар, тазар. Сен агарган кестен периште жайгашат экен да. Сен бийиктеген кестен нурдан аткенсиң, агарат экенсиң. Мына урматтуу улуу журтум, кыргыздын дүйнөгө аты чыкчу мезгили келди. Кыргыздын дүйнөнү башкарчу мезгили келди. Эмнеси менен? Энергия касиети менен. Ааламдык аурага жеткен кестен адамзат айланат экен да. Мына аура жөнүндө жолусу жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрсөк мынандай. Бул жерде так берилет. Арыстан алай, сиздин сыйкыр аураңыз менен дүйнө тегеренип тегизделет депчи. Сиздин сыйкыр аураңыздан от, суу, таш, аба, арбай, мазар ээлери программа мал алат, дүйнөнү тегеретип, оңдойт, эскини жоёт делип берилет. Ошондо бул кандай делгенде, кайра эле аурага салыштырма айталы. Эне атадан назарынан калса бала, жакшылык болбойт. Себеби Кудайдан кийин эле эне атанын аурасы сактап туруучу касиетке ээ. Бүгүн эне атанын аурасы барбы ошондой? Жок. Ошо сыпатка калыптаналычы. Энелик сыпатка, энелик касиетке, аталык касиетке ошондо биздин аурабыз бала чаканы сактап турат. Анысы кандай деле мына улуулук же болбосо ошол Кудай эмне деди? Динде эле жүрүп мага керек эмессиң деди. Мендей болуп мага абдан керексиң деди. Сен ошо кудайлык сыпатка калыптан, кечиримдүү, жаратуучу. Мына улуу кыргыз дагы идеологияны айта кетейин. Адамзатты аруулантып бириктирет дейт. Азыр черный касса менен, же бир партия менен, же бир шайлоо менен, же бир кызыкчылык менен кыргыз бирикпейт, же уруулардын биригүүсү менен арууланып гана биригет. Тазаланганда анан ар бир адамды улуу көрөт, ыйык көрөт, ошондо биригүү болот, ошонун көңүлүн калтырбайын дейт. Адамзатты аруулантып бириктирет. Арууланган мына ушул илим аркылуу, түшүнүк аркылуу, табиатка сыйынып туруп, сырдашып туруп табиатты жетектеп алат улуу кыргыз дейт. Неге мен сыйынбайм? Сыйынам табиатка. Ичип аткан суума кантип ыраазы болбойм? Басып жүргөн жериме мен кантип ыраазы болбойм? Дем алып аткан абама мен кантип ыраазы болбойм? Ошо от деп койгону жерден берген жер жемишке оттон чыккан оттуу жер экен дегендей. Жеп аткан арбузума, наныма, Кудайдын бергенине мен неге эне жерене да ыраазы болбойм? Сыйынбайм, мен сыйынам. Эртең өлүгүмдү көмүп алып аткан жеренеме неге сыйынбайм? Ата-энемдин таны жаткан жерге неге сыйынбайм мен? Ошентип сен сыйынсаң анан сага жетектелип берет экен. Керек болсо келинчеңди мактап кой. Керек болсо балаңды мактап кой. Жакшы жактарын айт. Ошол сыйынуу, ошол сырын билүү болот. Карачы улуу кыргыз сыйынып, сырдашып туруп анан жетектеп алат. Адамзатты, ааламды сыйкырлап башкарат дейт.
Ааламды сыйкырлаш үчүн демек ошол аурага жетиш керек да. Сыйкырлап башкарган го, жамгыр жаадырган, шамал чакырган дегендей. Мына караңызчы, идеология жок бүгүн. Эң биринчи идеология болсо, ана мамлекет дөөркүрөп өспөйбү? Үй бүлө өспөйбү? Коом өспөйбү? Баары өзгөрбөйбү? Жаңы доордо. Ошон үчүн өсүү болбосо өнүгүү болбойт. Кара күч менен ал компьютер таза коом, аны менен не болот? Ал жөн эле бир жеңилдик болушу мүмкүн. Бир ирети келиши мүмкүн. Адам өскөн жок да анда. Байлык бийликти биринчи орунга коюп алдык. Көз карашты биринчи орунга коюп алдык. Эгоизм, иньян деген эгоизм, ошону биринчи орунга коюп алдык. Урматтуу улуу журтум, Кудайга ишенсеңиз, жаныңыз ааламдан келип ааламга кетерин билсеңиз, жаныңыздын ээси ошол Кудай экени, жөн эле деген бир дем экенин билсеңиз, анда мына табык ийилиңиз колуңузда турат. Ооматыңарды оодарып алыңыздар. Мына тирүү пример деп койсок болот го. Адам катары мен өзүм айтайын. Мына энергиям өтүп атат. Эки сөздүн башын бириктире алчумун, сүйлөчү эмес элекин. Аракет, эмгек, изилденүү, энергия топтоо мына ушул деңгээлге мени көтөрүп чыкты. Сиз ошол табияттын сырын билгенде, арбайдын сырын билгенде, Кудайдын, ааламдын сырын билгенде, анан алар гармонияда болот экен, анан иштеп берет экен да. Адамзатты бириктирүү үчүн. Менин каалоом азыр кыргызды ойготуп алуу. Өзүн таанытып алуу ар бир адамды. Өзүңдү таанып алсаң, ушул күндү көрөсүң деп илгертен сөз бар. А өзүңдү таануу деген эмне деген сөз? Өзүң жаның ааламдан келген, улуу дүйнөдөн келген, жети катар ааламдан дегендей. Жети катар ааламдын ээси ким? Адам ата не? Демек сенин жаның да ааламдын ээси. Алар күчтүү экен го. Тагдыр буйруп коет экен, кырсык буйруп коет экен, Алланын астында ата тег арбай адамзат үчүн жоопкер экен. Демек сен өссөң, сен ошондой багыт бере алат экенсиң, ошондой тагдыр буйрулат экенсиң, сен ошентип бата бере алат экенсиң, багыт чыгара алат экенсиң, жана ата жолундагы батадагыдай. Таанычы сен өзүңдү. Ата деле ордун билбесе, келинден тил угуп, күйөө баладан кагуу жеген этпайбы? Ансыгандай эле сиз ушу өзүңүздү тааныңызчы биринчи. Ошо улуулукка өтүш үчүн жанагы улуу рахат, улуу түшүнүк, улуулук сыпаат, мына ушул доордун талабы ушул болуп атат. Анан ошол кезде адам өсүп кеткен кезде ошол жанагы пайгамбардын осуяты жок болуп кетип атат да. Себеби ал акыркы заманга чейин, алтын доорго чейинки адамзаттыбы же ошо чөйрөсүнбү кармап келген. Ал адамзатка жалпы берилсе берилгендир, бирок жетпеген. Караңыз мына. Саясатты өзгөртсө бат жакшы. Бир жакшы башчы келсе бат эле өзгөртүп коет. Бир күндө, бир жумада, күндө жаңылык киргизип отуруп, 1 жыл 5 жылда адамды көтөрүп салат, мамлекетти буруп салат, идеологияны берип өстүрүп салат. Могу эскиче бир деңге кирип алыш, ал татаал, аны чыгарыш кыйын. Ал бир ишенимде жашап атат да. Ал бир рамкага кирип алды. Бир эле чөйрө, бир түшүнүккө түшүп алды. Аны ал коомду өзгөртүш өтө татаал болот. Адам өзүн өзгөртүп, өсүп келиш татаал болот. Эскичилигинен чыгыш үчүн чочуйт ал адам. Коркунуч болгон жерде өзү энергия иштебейт, боштондук жок да жерде. Мисалга азыр мени динге бар десе, башыма автомат такасы да барбайм. Эмнеге дегенде, анда мен рамкаланып алам. Анда барып алып мен аял эркекти экиге бөлөм. Анда барып алып туруп адамзатты бөлөм. Мен таза, мен бейишке барам, сен талаада каласың, капырсың деп мисалга. Анын башка ишеними бардыр. Ал мүмкүн ой толгоосу бийиктир, ал окмуштуудур. Мен билбегендин көп кырын ал билер мисалга. Анда чектөөгө түшүп алып атпайсызбы? Такыр эле карарып алып атпайсызбы? Анысы кандай эле азыр пендечиликке түшүп алсаң,
татаал да көз караш калдырасың, отурумдукка барасың. А улуулукка өтүш бул арыктан атта өткөндөй атта өтүш керек. Жолго чыксаң, эми жөө чыксаң, токой чыкса да кезип өтөсүң. Кезип өтөсүң, суу чыкса кечип өтөсүң го. Ошондой эле бир улуулук жол бул. Башка багыт жок, урматтуу улуучур. Азыр сиз улуулук сыпатка калыптанбасаңыз, оору басат сизди. Себеби эмоция иштеп тура берет. А сиз улуулук сыпатка калыптанганда оору жок. Медицинада эле бир жаралып келген эле бир искусство да мындайча айтканда. Башатта жана кыргыз оорубаптыр дегендей эле. Көрсө керек болсо жан кеткиси келбейт турбайбы? Жан болгон үчүн ашказанын жарымын алып койсо өсүп чыгып атпайбы? Жан бир өзү бир жаңырып турчу, бир керемет экен да, сакталып турчу. А биз ошол эски жанагы кысылуу менен, эски пендечилик түшүнүк менен анан жанды аргасын кетирип, анан түгөтүп кетире турбайбызбы? Ошон үчүн бошотсоңуз жан болгон организмиңизге энергия иштеп атпайбы? Ошо өзүңүздү бошоткондо ичиндегиздеги арбайын согуп жүрөсүз, өзү арбайын тартып жүрөт дегендей, бул арбай бир тууганы менен мамиледе болуп, алар келип жайгашып, сиздин жан дүйнөңүздү бейпилдикке, ошондой ааламда бейиш бар, көрдө эмес. Жан ааламга чыкканда мына экинчи дүйнөдө, жаннат дүйнө, бейиш дүйнө деп коет. Анысы кандай боштондукка чыгып атпайбы ушул эле жерде. Адамды кимне башкарып атат? Жан дүйнө башкарып атат. Башың иштебесе колоттун асабы дегендей эле сизди жан башкарып атат. Көзгө көрүнбөйт, бирок сиздин көкүрөгүңүзгө түшүп атат. Ой бу. Ой өзү теңир деп берилет. Ой өзү тирүү периште деп. Ой өзү бир улуу күч деп. Мына ушул улуулукка калыптаныш керек болот урматтуу достор. Анан ошо кезде адам өз тагдырын өзү чечет. Бул жаңы доордо мына сыйынсаң эчтеке жок, тиленсең эчтеке жок. Ал күчтөр жоюлуп кетет да адамдын башына күн түштү. Улуулук түшүнүгүн канчалык ушул улуулукка өтүп бийиктесе, турмуш туткунунан оору суркоодон кутуласың дейт. Чын эле да түшүнүктүн бастыгынан турмуштун бир туткунуна түшүп алганбыз да. Кутуласың. Оору суркоодон турмуш туткунунан кутуласың. Карылыктан кутуласың. Кыжаалатчылыктан кутуласың. Ал сага бир ашык эле нерсе да. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет. Ой, касиетиңе туура келбеген жолго түшүп кетет деп берилет. А касиет эмне дегенде адамды бир касиет берип жаратыптыр бул дүйнөгө. Эмнеге жаратты дегенде ошо теңдик заманды кармап бер деп. Мен жараткандарды улап бер деп. Мына мен сиздерди улап берип атам. Сактап берип атам. Ооруңуздан куткарсам сактап калбадымбы? Улап калбадымбы? Кризистен чыгарып калбадымбы? Караңызчы. Ошол касиет менен жаратыптыр. Кудай кызматын адам актаганга жетише албайт пендече. Кудай кызматы актай дагы, салмактай дагы веске батпайт дегенде, айтып бүткүс дагы. Ал эми пенде алсыз эскиче. Ал өтө мажыроо аң сезимге ээ. Эгер улуулук өтпөсө, өзүнүн касиетине туура келбеген жолго түшүп кетет, өмүр бою кырсыктайт дейт. А шу касиетибиз эмне экен? Улуулук экен. Ушут жашоого бир миссия менен келиптирбиз. Ошону тап. Мына, элчилик кыл, өстүр алың келишинче. Оюң менен бир жакшылык каала, мээрим төк. Колуңан келсе бир колуң менен барып колдоп бар да, сөзүң менен колдоп бар. Бирөөнүн духун көтөрсөң, сага энергия топтолот деп берилет. Ошо бирөөнүн көңүлүндө бир нерсе болуп атпайбы? Сен азыр бирөөгө бир жардам берсең, анын ата тегин арбайыгы, Кудайыбы, өзүнүн ниет пейили бир ачылык болсо, сенде өзүнчө бир дух көтөрүлөт экен. Ошо ата-эненин аурасы менен бала чака сакталып турат дегендей, ошо ата-энеде аура болсо энелик аталык балдары жок дей албайт экен. Энелик аталык улуулук сыпат болсо балдары жаман чыкпайт экен.
Караңызчы. Анысы кандай эле ошо Кудайдын аурасы менен адамзат сакталып турат да. Аура деген бир чоң керемет турбайбы? Ошо аурага калыптаныш керек болуп атат. Периштедей аура. Ошо аура болгон үчүн энергия иштеп атат да. Анан ошондо ар бир адам издениш керек эми. Ушу менде периштедей сыпат барбы? Менин жаным наристе болгондо периште болуп келбеди беле мага? Мен аны карарттымбы? Өстүрө алдымбы? Агартттымбы? Ошол чын эле жан дүйнөм жардылгынан тыелым карардыбы? Сөөгүм карардыбы? Эй, жүзү кара деп коет го. Калпычы, бир жалганчы адамды. Же жүзүм карардыбы? Же сөөгүм агардыбы деп. Идеология болсо эле башка нерсенин баары чечилет, урматтуу улуучур. Коррупцияң деле, каражатың деле, жашооң деле, бири-бирге болгон сыйың деле, урматың деле, табияттын тынчтыгы да ошондо келет. Себеби табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети болуп атпайбы? Табият жер адамын табыгы илимге алып келүүчү Теңир буйруган, көсө жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу деп атпайбы? Сабоо болуп атпайбы? От, суу, таш, аба. Мына ичиңе кирип кетсе түнүңдүн тынчы жоюлду. Сени жазалабаганда эмне болду? Жаның жай таппай атса. Ооруп калдың, жаның жай таппай атса, аба тазалап атабы? Сени жазалап атабы? Сабап атабы? Эң башкысы мына кризистен чыгып баштады мына бизге келген адамдар. Айыгып, семирип, духу көтөрүлүп, мээримдүүлүккө өтүп, күлүп, жайнап, бейиштин төрүндө жашагандай жашап атат. Оорун унутуп калдык дейт. Өлүм дегенди унутуп деле калдык дейт. Көрсө адам өзү жаратып алган тура дейт. Өмүрдү дагы, өлүмдү дагы. Биринчи байлык тең соолук дегендей, эмне бар? Жаның кыйналса ден соолугуң бузулат. Каражатың жардам береби ошол күнү? Саясатың жардам береби? Байлык, бийлиң, бала чакаң жардам береби? Жок. Жан дүйнө өссө, ден соолук чың. Ошентип улуулук сыпат бүгүнкү темабыз. Улуулук сыпатка өтүүнүн методикалары: боштондук, улуу энергия, ар дайым өзүн бош алып жүрүү. Мына шарт түзүп койгом. 2-4, 6 күн эртең менен 10-до барсаңар 12-ге чейин сабак болот. Жаныңыздарды алыңыздар, энергияңызды алыңыздар. Жаныңыз менен таның бириксин, энергияң менен таның биригет. Жан дүйнөңдө бейип бил, сенден бактылуу эч ким жок. Ниетиң оңолду, ошого жараша жаңылык, жакшылык, бийиктик. Адам улуулукка калыптануу үчүн ударлар болуп турат. Көрсө ал удар эчтеке эмес. Аны жеңебиз. Ал мен үчүн сыноо, ал үчүн жөн эле мени кайра курчутуп атат. Маселе жок. Ага кейиштин да кереги жок. Уйкуң тынч, көңүлүң көтөрүңкү. Себеби келечегиңди көрүп алдың. Адам эмне болот экен? Акыры бейишке барат экен. Ушул эле жашоодо. Өлбөй калат экен, оорубай калат экен. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн дүйнө менен мамиледе болуп калат экен. Жандык менен ар нерсенин сырын билип калат экен. Адамды улуу деп кабыл алып калат экен. Мына келечегиңди көрүп ал. Келечегиңди көрсөң, букарда булбардын көңүлү тынч дегендей тынч жашоо болуп атпайбы? Эртең адамзат келген атат айылыңа. Кыргызстанга энергия түштү. Илим түшкөндө энергиясы кошо түштү. Ошон үчүн энергия алабыз деп келет. Ал көлгө түшөбүз деп келбейт. Тоого чыгабыз деп келбейт. Энергетический информационный центр дегенде информация алабыз деп келет. Ааламдык. Азыр дүйнө изденип атат. Сейрек нерсе аз кездешет да. Ошо сейректи бизди тапкыча, топту тапкыча, ордону тапкыча кичине тазалансын, жазалансын. Кыргызды таанып келсин, тагдырын тапшырып келсин. Улуу улут экенин, жөн бул улут эмес, улуу бир күч экенин билип келсин кыргыз. Улуу күч да бул. Жөн бир тирүү эле арбай, тирүү эле бир көктүн көчүрмөсү бул кыргыз. Адамзатка тагдыр буйруп атпайбы? Жыйынтык иштетип атпайбы? Табиятты башкарып алып, сыйынып алып туруп аны менен жетектеп атпайбы дүйнөнү? Ошону улут деп айтканга болот анан кыргызды. Бул бир улуу бир күч, бир сыйкыр керемет. Эми ошондо таанып келет. Буларда бир касиет бар турбайбы? Буларда бир энергия бар турбайбы? Мына медицина таппаганды булар тааптыр. Дин такалган жерди булар улаптыр.
Өлüm сырын таптыр, өлбөстүккө пайдалуу кураптыр. Энерgia иштетет экен булар, от суу ташабаны башкарып алыптыр. Химия жүргүзөт экен, буларга курал жаптыгы жөн эле бар, аалам жер экен булардын курал жаптыгы. Кыргыздын багы ачылды, урматтуу журт. Дүйнөгө таанылчу мезгили келди. Кудайдан бир кут эле түштү, бир керемет түштү. Ана көктөн издебей, кут оюңду бийиктетип кете берчи. Кудай бир көкүрөгүңө көрөнгө түшүрүп турсун. Көк, үрөк дегендей эле үрөп кете берчи. Бир үрөңгө салып алчы, көрөнгө. Кымыздын ачыткысындай. Анан сенин телоң, колуң, бутуң кимге керек? Кудайга керек. Сени Кудай алабы, андайын албайт. Сени бирөө жазалай алабы, жазалай албайт. Сайыңа жетпей кыйрабайбы, энергия теппейби? Энергия деген ошо арбай мазар ээлери. Жазалабайбы? Сени мазактагандар өздөрү маскара болбойбу? Анткени коргойт да. А кыргыз эртең көтөрүлүп кетсе, кыргызды коргойт да. Ошон үчүн кыргыздын идеологиясы ушул болуп атпайбы? Мына караңызчы. Кыргыз заманды жетектейт деп турат. Аалам жерге, эл жерге баш ийбей, улуу ойлорду айтып уютат. Мына мен улуу айтып уютуп атам. Эки көзгө эти бар албайт. Улуу кыргыз бийик ой айтып бийлик кылат. Бириктирет, эскини жоёт, жаңыны жаратат, заманды желкелей билет, сыноону сыйынып туруп эңип алат дейт. Идеология жетпей атат жаңы доордун. Калган нерсенин баары бир тыйын ал. Сенде өмүр болсо, демек келечегиң бар. Улуулук сыпатка калыптансаң, ошончо ырыскы бар, ошончо кайра азыр жөн эле ушул жерге мактанышта эмес. Бул улуу сыпатка калыптандык деп. Кайра милдетибиз бар. Күндө жазып, күндө жаратып, күндө дүйнөгө энергия жөнөтүп, ошо аураң менен башкар дегендей. Балаңды деле ошо аура менен башкарылат турбайбы көрсө. Жанагы мына менин балдарым энеси аркылуу сүйлөшөт мени менен. Демек ошо аураман кандайдыр бир сезет. Сүрүнөн сезет дегендей. Анысы кандай ошо аура менен башкарылып атканы. Аларга сөз айтып деле кереги жок. Сен энергия жумшап кой, мээрим төгүп кой. Ошол эле ичине иштеп баштайт. Анысы кандай эле мына адамзатка аура жөнөтүп атабыз. Аурабыз менен. Эмне деген? Ошо Кудай этап, арбай этап деген бийик деңгээлге чыгып алып, ошо жаратуучулук, бийик түшүнүккө жеткен адам мына бийик ой айтып бийлик кылат экен да. Мына ошентип анан дүйнө тегеренип келет. Тегизделип келет. Бул милдет. Бул чоң жоопкерчилик. Улуттарды бириктирүүчү деп берилет бул жерде. Диндерди бириктирүүчү деп. Болбойт да динди жаман деш. Өтө жакшы, бирок мындай учур чагын караш керек. Кайсы доордо болгон, жаңы убакка келекпи, кайсы жерди түздөтүү керек, кайсы жерин алып калыш керек, кайсы жерине жаңы түшүнүктү киргизиш керек деп. Саясатты да жаңылап туруш керек да. Себеби улуу маданият болсо ошого жараша саясат болгон атпайбы? Улуулардын түшүнүгү башка, түшү башка, түйүшүгү башка. Тамагы башка, сыйы башка да. Анысы кандай мына улуу кыргызды ошентип улуттар улуубуз экен деп, журтубуз экен деп, изибиз экен деп таанып келет. Бул аргасыз. Ошондуктан биз бийликке отурушубуз керек. Кантип бийликке? Президентке эмес. Ошол бийик түшүнүккө өтсөң, ошол бийлигиң иштеп баштайт. Ааламды сыйкырлап башкарып алып атсаң, андан өткөн бийлик барбы? Табиатты жетектеп алсаң, андан өткөн бийлик барбы? Адамзатты аруулантып бириктирип алсаң, андан өткөн бийлик барбы? Адамды өзүн таанытып, духун көтөрүп, бийиктетип койсоң, андан өткөн бийлик барбы? Улуттардын ордун таап берип, табиат сырын ачып берип, кызматын, аалам сырын ачып берип, табиат кызматын, адамдын жашоого жаралуу максатын айтып, бириктирип алгандан бийик бийлик барбы?
Улуу күчтөр менен иштешип алгандан бийлик барбы? Караңыз, урматтуу улуу журт. Оору суркоодон арылтып алган, өлүмгө жеткирбей өлбөстүккө өткөрүп алгандан өткөн бийлик барбы? Ошо караңгы бийлигибизге отурушубуз керек. Кайыптан буйрулган касиетибизге отурушубуз керек. Ошон үчүн анан касиетиң болбосо Теңир сени тентиретип, касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетип, касиетиң болбосо байлыгыңда, бийлигиңде жараксыз болуп, касиетиң болбосо ийегиңин кесел, эмгегиң бекер, касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп да, сураны бер, тилени бер, жазалайт да. Себеби сен касиетиңе калыптанган жоксуң. А касиетиң кайсы? Адамды ит кылып жаратпады да, бир жогунду издеп жаша деп. Адамды көчүрмө кылып жаратты. Барбы ошо сыпат? Периште кылып жаратты. Улуу сыпат берди. Анын ичинен улуу кыргызга улуу милдет берди. Улуу десе ошо улуулук касиети. А улуулук касиет жок да башка улутта. Улуулук касиетинин далилдери ошол улуу дастандары болуп атпайбы? Улуу маданияттары болуп атпайбы? Нуржан деген, Нурай деген аттарында болуп атпайбы? Салттарында болуп атпайбы? Бул жок да. Мына менин адам катары көрдүм ата, ичимдеги кереметти, ичимдеги касиетти сиз окуй албайсыз. Анысы кандай башка улуттагы кыргыз ошентип тааныбай атат. Ичиндеги керемет касиетин окуй албай атат. Кыргыз ичиндеги керемет касиетти иштете албай атат. Улуулук сыпатка калыптана албай атат. Эми мындан аркысы жеңил, себеби окутуучу бар, жол көрсөтүүчү улуу жол башчы бар. Адамзатка да жеңил. Бирок ушул улуу сыпатка калыптана алабы көп адам? Укса да калыптана албай калышы мүмкүн. Ээрчитип жүрсөң да калыптана албай, эски көз караштан чыга албай, ошентип анан эмоция менен ууланып, ар кандай ооруга чалдыгып кайтыш болуп кетиши мүмкүн. А улуулук сыпатка калыптансаң, анын баары калда. Кудайдын деле каалоосу ошол болот. Улуулукка калыптангыча ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан, пикир келишпестиктен, байлыгынан, бийлигинен кырсык берип атпайбы? Эмнеге берип атат ал кырсык дегенде, улуулукка калыптан деп. Өткөлдөн өт деп, бул өткөл. Переходный возраст дегенде эле бир переход, да бир бийиктөө. Мына урматтуу улуу журтум, сиздердин аураңыздарга карап, биздин өз ишибизге карап, көктөн бир көктөй турган сөз берилип, бир керемет берилип, энергия берилип, ааламдык сабагат алат бул өзү. Ааламдык ошо бейиш деген жашоо башталат. Бейиштин ошо элчиси батыштын техникасы деп берилет. Ошо бейиш жашооңуздар кут болсун. Ошо чындап эле айтканда мына кыштын катаалдык экендигин, жаман эле экендигин көрүп атасыздар. Ошо сиздин кырс мүнөзүңүз болсо да үйдө ошондой кыш болот. Өзүңүзгө да ошондой таасир этет. Анысы кандай кыш бул адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болгон. Жаз адамдын жаркын элесинен пайда болгон. Могу пендечилик жашоо адам улуулугун жоготуп ийгенде пайда болгон. Өлүм адам аял эркек деген майда дүйнөгө түшүп алганда пайда болгон. Мунун пайда болушта сырлары көп. Ошондуктан ошо аял эркек, ак кара жана эгоизм, улут, дин, күнүмдүк бир байлык, бийлик деген түшүнүктөн чыгып улуулук сыпатка бир калыптанып алыңыздар. Ошо энергияга калыптанган, ошо бир аурага жеткен, көктөн буйрулган Арстан Алайдын энергиясы ошо ар бир үйдө ошо эфир аркылуу өтөт. Ошону менен үй бүлөңүздөрдө, үйдө тазалануу болот. Бул чындык. Себеби энергия барат. Арстан Алай кыргыз элине Курманжан Датка не дей, батышка Сталиндей карайт экен деп берилет. Ошондой эне катары мээрим төгөт. Биз Алла десе Алланы бир эркек катары көрөбүз. Ал эне катары мээрим төгөт. Себеби жаратуучу да, ал мээримдүү да. Эне сыпаттагы адам ата деп берилет. Мисалга, адам ата жөнүндө дагы көп тактоолордо. Анысы кандай ушул эркектер эне сыпатка өтүп, сезимиңиздер иштеп, эркек сыпатка өтүп алган эжекелер, энекейлер, мээримдүүлүгүңүздөрдү өтүңүздөр.
Эненин тилеги бата орундалат дейт. Көрсө энеде мээримдүүлүк иштейт. Мээримдүүлүк өзү бул жаратуучулук. Эненин тилеги бат кабыл болот. Эненин ааламда орду бар деп берилет. А эне деген бул өзү энергия. Энергия ар жакта. Ошол бир энергияңыздар иштесин. Тапкан табылгабыз, көктөн буйрулуп берилген кутубуз, кудуреттүү улуу табылгабыз, илимибиз, сыйкырыбыз, сырыбыз, ошо ачылышыбыз аалам жерге адамзатка буйрулуп, эртең дүйнөгө келип, тегеренип, тегизделип, ушул бир түшүнүккө жетип, бир мүнөзгө, бир идеяга өтүп, тегиз заман орноп кетсин. Ошондо сиздер башчы болуп, багыт көрсөтүп, энергия иштетип, сабак берип, улут катары, улуу журт катары, улуу күч катары кызматыңыздарды кылып, утушуңуздарды алыңыздар. Бул берүүлөр ошо YouTube'да бар, Facebook'та бар, анан WhatsApp деп коет, ошо кыска жооп бергенге түзүккен. Телефон номерим ошо WhatsApp 706 988 188. Түнүңүздөрдө тынчы кетпесин, күнүмдүк рызкыңыздар болсун, ошо касиетиңиздер кабыл болсун. Касиет ошо улуулук сыпатта. Ошо улуулук сыпат сизде пайда болуп, аураңыздар өзгөрүп, бир тозок жашооңор артта калып, ошо 5 күнгө өтүп алыңыздар. 1-4 күнүн кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.